барамжалдуу сөзгө калып, элдин ат наслин унутта калтырбай жолдогон уучу акынга, уурту акылга толгон кадырман кыргыз калкым, амансыздарбы? Улуу айлардын султаны болгон улуу Рамазан айында жалпыңыздарды, орозо туткандарды, орозоңуздар кабыл болсун демекчибиз. Бүгүн биз Кыргызстандын көркүмдүү акындарынын бирин тосолтуп эле урматтуу Сулаймантоо чакынасында отурган башка биздин агалар, энелер, инилер, сиңдилер, сиздерге бир аз тоскоолдук кыла турган болсок, алдын ала өзүр сурайбыз. Ал эми сиздерге кааларыбыз 12 айдын султаны келди мына, орозосун карма деп берди мына, билип билбей жасалган күнөө болсо кечирем дейт Аллахым келди мына. Арбагыла туугандар арбагыла, 30 күндүк орозо кармагыла. Алла Таала разы болуп бизге ар бир пенде иштеди алгачла. Ассалому алейкум мусулмандар. Ай келди мусулмандар. 30 күндүк орозо туткан болсо, аз да болсо барчадан тутулганым. Бар болгула, бир боорлор бар болгула, жакшылыкка жанашып жар болгула, 30 күндүк орозо кабыл болсун, нур төгүлгөн апапа кабыл болгула. Эмесе биздин өзүбүздүн кечени улапта кетсек, анткени бүгүн мында жалпы коноктор менен катар өркенин казган шахтерлор, ырын көркөм окуган ананда мыкты актерлор, ыр сабын баккан багбандар, ыр издеп күнү түн бою ыр менен жашап калгандар келип отурушат жолдошубузга. Ырды сүйгөн багдары, чогулганын себеби бүгүн адабият майрамы, желбирейт экен буйруса поэзиянын байрагы. Анткени биз оттой ысык денелер, чоктой кызык делебе, о окурман сиз үчүн ырдан астык кемеге. Кемеге от кандай бөлөп көрүңүз, акындардын жүрөгү кандай сүйөт көрүңүз. Мен болгон ырды сүйгөн адаммын. Ырларга, мен ырларга сырдашчан, түшүн кургун, айтарым бул болгону, түшүнүгүң болсун алгач ыр жакта. Ал эми бүгүн мында ырды түшүнгөн, ырды каалаган, акылды бактаган эже карындаштарыбыз, сиңдилерибиз келип отурат. Анда билсе Көдөлү менен көрүп жазган, көкүрөгүнөн төгүп жазган, чынды сөздү илип жазган, акыйкатты билип жазган, өз айтмакчы оозун ачса жүрөгү көрүнгөн, кыргыз десе түнүсү көккө бөлүнгөн, алыстан ат арытып, эртең мындан да алыска жолго артып кетип бара жаткан айтылуу акын Бурулхан Кырабура эжекемизге кол чабуулар менен микрофон Рахмат кыздар, сыйлады дейін, рахмат, ортор болсын, мен ойлағым, бұндан да көп келесіңер қодетші. Эми иштеп жүресіңер, алыста жүресіңер. Бетте ернесілі 5 кишиге тартый, жанына 20 кишиге тартый. Осмон Байрамбекпен, Осмон Байрамбекпен қотышпаған ошол кенділер. Ол өреттемедім де Орусияғача, аласына жүрегілер, башқа медаль, мен сілерді бекерімді сілергече, көрсем, оқсам, танысам, сілерден мұрынырақ көйлек тұтқан шығып, ішіне жақсы сөз айтып, насат айтып қаламын, жесілерін мені үйретіп, жолға салып, тәрбиелеп кетіресіңер, айтып ұшып айталаспай, ұлттылық менен еңершік бүгінші таға тұрайды, жүргенде көкірекке батпай құсам, тараза чарт жалмақ көтір албай, азырту қаншымды салмақтысам, сіз менен бірге қалы ұшыл түні, мейлічі таңға жетпей өліп қалсам. Сүйрелген бүрөден, сүйбеген күйеден, сүйбенші балдарды түрігім.
Süybөгün büyödön neyiz? Süyrölgön büyödön, süybөгün bürödön. Süyrölgön bürödön, süybөгön büyödön. Süybönçü kızlardı, pırıgön pırıgön. Nege süybөгün? Baldarını okuyayım be. O yeğenin Türkçe çıksın tiline. Uşakta buğdap çıkın. Jürüsün kıvır etip can bağı uşak menen. Seni tuğrap boğur toktap kantip cılan. Tilin uğ denen cılan. Koynuna jet alvadı menemi kantip seni katın kılam. Oydoğu жерге kel dedi, oynagan жерге bargıday, oynoşun bilen ben senin. Kalcandap çıgıp aldıman, kalınbak жерге kel dedi, kel deseng ele kel gide, katının bilen ben senin. Ököğüz kulagan çöktürdü. Dünüçü endiktegin bildi. Koysancı desem ben devirdim. Ben seni suyum da hiç indi. Dilevin aylanı getirdi. Tatlı su tamşantı verindi. Oğuzumdu boşatam dep çatıp suyum de aldım mı? Cindi. İlevim ot böyle çok böyle, ilepten başkası çok böyle, şatırak camları şut olup, şat böyle cavuşkan, şok bene. Sen de mas, ben de mas, süygü, hüttüyle mas bulup süygü, erkektin oduna cılınıp, necetsin cıktaşın süygü, gün uzak, keşke ertesi, çöplerde bir cırgap ergidi, tatlısun ensetme yerinden, çalıp koy güttür bey, ciddi. Gözlerin ah, meni gözde çaçılgan, çoğul salvay oylarımdı jöntıran, ayte vermey arsız veres kuyamden, andan göre kuysan mola 100 gram. Mutlağında tatlı kumlar ile o baldarga aytып atam. 3 merteme kelime aytıp jatar da, kaydan düştü uşula çuu çağılgan, emi gana kızığına batar da, gözlerin ah, meni sınayt gülmüngdü, til çulgurtayt butlarımda tüs turam, o kaçankı jaratımdı kos koy, erkekler kuybaysardı 100 gram. Ünkürdey bolgon düğünü, karanın toğloy körüngön, kağılıp ketip kalayın, kaldaygan seni kötüngön. Ayıday bolgon yerimdi, ay menen күнгө теңедим, atılıp tiygen muştumun, ayla kermenen çenemen. Sen jatkan uyda men jatpayım, kayakta жүрbe aman bol, katınga gelip bir diyer, kaçanda bolsa jaman bol. Sen övüşme anı menen, saktap kalar içkekti, övüşkönün olup kalsam, örttemeyem bişkekti. Sen övüşsen başka menen, men ekinci öpbeymin, alas kılıp butun baskan, Moskvаны örtbeymin. Koyçu jaman, söz aytpayın. Jamanalga çöktürüm, keçindili uşulu bir jigitten öptürüm. Koyçu jaman söz söylebey, turup ketem morguman, keçindili uşulu bir jigitke sözduram. Mende de eplep жүргөн жанdır biri, süybeyindep basıp ketsem kargış deydi. Bir tonna göz karaşın eğer çift жүрөт, unutuş kıyın eken, çökme biri. Süybeyindep aytat kızlar köngül burba, çındıklı жүрөгümden açıp sıra, köngtörüp ketip durmen jaşlığımda, akılsız men bir kempay, vapşe dura. Zaman gelgen bir кезде ыр жатпай жана ыр укпай жан дүйнөлөр ачып калды. Көрбөй такыр калганбыз ыр китепти сатканды. Ал доор калганыбызда акындар укмуш такшалды. Ыр жазгандар карасак зуулдап өсүп баратат. Демек жазуучулар тарапка буйруса жаңы таң атат. Мына ушундай жаңы таңды артып
ушулардын айрымдары Москва шаарында жүрүшөт, эмесе кеп-кетегин ушул биздин калемгерлерге узатсак, курдашым калем акпарак, көп ишти кылдап аткарат, эркиме койбой жазсын деп экөөлөп мени башкарат. Мына ушул калем менен кагазга башкарып жүргөн эжелерибиздин бири Москва кайрыктары Адабий клубунун редактору, Кыргыз Улуттук Жазуулар союзунун мүчөсү Жамал Сабаевич. Жалпы кыргыз элинин ыйык орозо айыңар менен баарыңарды мына бүгүнкү ушул кафеде отурган жалпы мусулмандарды баарыңарды жакшылык ушул айдагы эмне тилек тилесек ошонун баары аткарылып кетишин каалайм. Жана ошондой эле биздин ошо бүгүн Адабий чөйрөбүздө эң жакшынакай майрам болуп атат. Бул майрамдын күнөөкөрү Бурулхан эжекебиз Кыргызстанда эмес Россияда дагы жалпы эми Америкага кетип атат. Америкада дагы сүйүүнүн доктору. Мына ушундай дүйнө жүзүндөгү эми ушундай мына жалындаган азыркы сонун ырлары менен бизге дагы ушул транзит менен кетип атсаңыз да ушу келип бизге бир аз болсо дагы көңүлүбүздү буруп ушу жалындаган ырларыңызды окуп бергениңизге биз чексиз ыраазыбыз. Жана ошондой эле биздин Адабий клубдун ушу мыкты мүчөлөрү сиздин ар бир сөзүңүздөн, ар бир ушу кыймылыңыздан эм күч жана ошондой эле үлгү алат деп мен ишендире кетем сизди. Белгилерибизди сиз Кыргызстандан келсеңиз, биз алыс Москвада жүрүп, ошо Россияда жүрүп, жалпы эле мекендештер сыяктуу өзүбүз мекенге деген, силерге, кыргыз элибизге деген уксалыгыбыз артып турат. Ошолордун бири О көлүм. О көлүм, келдим сага сагынгандай. Санаалар күн түн дебей агылгандай. Айтайын ачык сырым кабыл алчы, арулап толкунуңа кабылгандай. Жүрөктө муңум да бар, кубаныч да бар. Жүйөлүү кеңеш берчү жанга да зар. Жүртө олтурайын тастап демим, дүүлүккөн сезимдери тып басылар. Көлөнем, касиетиң билем чексиз, көлбөтүп толкундарың урат шексиз. Катылган ачылбаган сырларыңдай калбасын суу астында эч керексиз. Күн өтөт, күн артынан айлар өтөт, күйлөнгөн алоо кезим дагы бүтөт. Тагы ушул аккуулардай ойкуп кайкып, таңшыткан жүрөктөргө оон өсөт. Сезимдин сересинде сейилдедим, сергидим, койнуң алдың жеңилдедим. Жууп чайып ак булуттай узатасың, 100 жаша көлдүн көлү кемең келип. Менин устатым деп койсом да болот. Мындан ошо бир канча жыл мурун Бишкек шаарында биз 2-3 бир Адабий кечеде чогуу болуп калдык. Ошол убакта Бурулхан эженин бир ооз гана ошо бир жерде чогулуп бир ыр окуп атып, ошо бир ооз гана бир-эки жакшынакай сөзүнөн кайра дагы ошо ырларды оңдоп, ошо жакшы жазып кетүүгө дагы сиздин эмгегиңиз зор. Мен сизди Кыргыздын бүткүл дүйнө жүзүнө ушундай өзүнүн чыгаандыгы менен, ак жүрөктүгү менен жана ушу кагазга, тарыхка, кыргыз элине калтырып кеткен ушу ырларыңыздын тунуктугу менен бааланган кыргыз кызы деп билем. Эмесе узатып коеюн, бизде дагы мына жаштарыбыз турат. Жерде мына Сырга отурат, Айсалкын отурат, Базаркүл, мыкты мына Москвадагы мыкты жазган Зикирдин, Тайыр, Майрамбек, Ильяс, Ердис, Базаркүл мына азыр жөн эле азуусун айга жанган мына мыктылар чындыгында тарбиялап атабыз, бирок
баягы кичине туура эмес жагын айта кетели. Китеп деп эле чындыгында өтө көп китеп чыгарып атабыз, аябай. Ошо китеп бизнеси аябай өсүп кетти. Китептин чындыгында сапаты жок болуп атат. Анан адабий кечелерибиздин дагы кичине сапаты жок, жана жасалгасына таттуусу, шакары жок. Ооба. Сиз ошо сиздердей мыкты биздин кыздайдыр аябай ушулга жакшы көңүл бурган бизге акын жазуучулардын мыкты ушул сөздөрү бизге кеңештери абдан керек болуп атат. Адабий кечелерди эң жакшы уюштуруп атабыз, жаштарды тарбиялап атабыз. Жазуучулар союзуна дагы мүчө болуп атышат. Андан сырткары мына өздөрүнүн эң жакшы китептерин дагы чыгаргандар жок эмес. Бирок ошол ичинде дагы эми алар тандалма. Адабий кечелерибизди дагы мына бир башкача жогорку форматта өткөрүүгө аракет кылып атабыз. Кыргыз элине, кыргыз адабиятына кандай болбосун да салымды кошулганбыз, бирок эми тарыхта ошол салым кошкондун баары эле кирип кетпейт да, ошонун ичинен кандалып туруп кирээрине бизде шек жок. Мигранттык поэзия өсүп атат. Кандай кылсак дагы, кандай жол менен болсо дагы мигранттык поэзия өсүп атат. Шоу бизнесте Бүгүнкү кечебиз, адабий кечебиз абдан мына бүгүнкү ушул шартка карата абдан түшүмдүү, продуктивный болуп атат да. Себеп дегенде мына өтө көп киши келбесе дагы чакан, бирок аз, анан ошончолук саз болуп атат. Себеп дегенде мына ар бир өзүбүздүн ырларыбызды ушу Бурулкан Каракулова эжебиз окуп, ар бирибиз окуп бергенден кийин анан ошого бир башкача ар бир сабын, ошонун маанисин жана эмне үчүн сен ушинтип жазып койдуң деп мына ушул сөздөрдү ар бирөө талдап жана ошол кыргыз тилинин маанисине, кыргыз тилинин маңызына ушу аябай жакшынакай өзүнүн жогорку баягы кыргыз тилинин маанисинин маңызын жогорку даражага жеткирип атат. Жана ошондой эле мына бизди эженин айтып кеткени ошо мастер-класс иретинде айтты бизге, силер абдан эле уйкаштыктарды эле кууп калгансыңар деди. Колдон келсе уйкаштыктарды дагы куубай, башкача жол менен ушу бир башкача жакшы ырларды жазсак болот экен. Ар бир сөзү эженин мына бизге кеңири өзүнүн жүрөгүндөгү жанагы көкүрөктүн түбүндө эмне орноп турса, ошону бир башкача кылып түшүндүрүп бизге ар бирөөбүз менен биринчи класстын окуучусу кандай алифбени үйрөнсө, мына азыр биз ушул канча жылдан бери ыр жазып жүргөн күндө дагы бизге ошондой эң жакшы бүгүн адабияттын, поэзиянын мына лириканы жазгандын мына алипеси деген сабакты өттү да бүгүнчү. Бизге эң жакшы мына ушундай адабий кечелер болуп турат. Бизге ар кандай Кыргызстандан дагы көптөгөн акын жазуучуларыбыз келет. Чындыгында көпчүлүгү баягы ачык эле айтып коелу, галочка өңдүү келип кетип атышат да. Себеп дегенде мына кеңири убакыт бөлүнбөй атат. А эже болсо бизге атайын убактысын ушунчалык бөлүп, кеңири ар бирөөбүз менен бирден мектептин кадимки тарбиячысындай болду. Мына ушундай кечелер көп болсо, бизде Москва шаарында адабий жана поэзия жаатындагы мыкты чыгармачыл өнөрлүүлөр дагы кыргыз элине жакшынакай өздөрүнүн өнөрүн көргөзө беришмек. Эң жакшы кече болду, өзгөчө. Москва шаарына кош келипсиз. Кубанычтабыз. Сиздин келериңизге чейгибиз кайын болуп. Жарыя кылган кубанычбыз. Көптөн бери күтүп атканбыз. Сизде чыган акындарды кел кылса биз жандадып өзүбүздүн чыгармачылыкка эң алабыз, турабыз. Ушундай сапарыңызга ыңгайлуу Кыргызстандан ушундай сизде акын эчелер алайда көп келет. Дайым ошону бир жакшынакай кече уюштуруп, анан бир атайын жөнөкөй эле залдарды сүйлөшүп, адабий поэзия кечесин өткөрүп жүргөнбүз да. Бүгүн кечеге ошондуктан жарыя кылып калдык. Анан сиз бир киши болгон үчүн бир күнгө эле түшүндүк дагы. Заодно чай менен берип кетирейин деп ушундай стол уюштурушка туура келип калды. Негизги адабий поэзия кечени
чайы жоқ, столға сіздің маңдайыңызды қойып алып, ырығыңыз толып, сізге ырларыңызды сындатып, отырсақ аяқ соның болды. Негізі адам екінші сондай болуш керек эле. Биздики чай менен аралашып кеттик. Бул биздин сыйыбыз болду сизге. Шартка жараша. Анда эмесе чай менен өткөзөсүз да. Анда эмесе сизге ырмок берейин. Бир кездерде бирге жүргөн жакыным, бизден сүйүү алыстады акырын, бүрдөп турган гүлзар чөлгө айланып, жокко кала шам учуруп катымын. Болбогондой караңгынын актаңы, жалп көмөштү сүйүүбүздүн акшамы, борон деңиз тозулуп сел жүрүп жараланды, жүрөк сүйбөй башканы, жерге батпай самап бийик асманды, жылдыздарга айтып сүйүү дастанды, жүргөн кезди жомок кылып ыркылып, жазам эми томкайланган арманды. Жолугушубуздун максаты Кыргызстандан ат арытып, акын эжекебиз Бурулкан Каракулов эжекебиз келип калган экен. Ушул эже менен бир адабий кече өткөрөйлү деп баарлашып, кече өткөрүп жаткан убагыбыз. Анан Москвадагы акын, жазуучулар, чыгармачыл инсандардын баары ушундай бир суусап турган убак экен. Эжекени жакшы тосуп алып, эжеден көптөгөн мастер-класстарды алып жатабыз. Өзүбүздүн жазган поэзияларыбыз менен бөлүшүп жатабыз эже менен. Көдөнгө сыйдыра албай кубанычты, көлкүдөп көрдүм эле көпүргүн, алекте от жандырган улуу сезим болгону кеч келди деп өкүнөмүн. Бир укмуш сезим экен чыны менен, титиреп эриндериң оттуу денең, туташып эки жүрөк турган учур, туюмга жагымдуубу жокпу ченем, жүрөктөр үнсөзү жок кобурашты, жүрдешти кол алышып жолубашты, жагымдуу бул сезимдер арасында жолдорду иргеп жатты чогуу басчу, каректер кадимгидей сүйлөшүштү, каалдешип кеч келгенге күймөнүштү, кудуңдап ичтеринен бул сезимди көдөңгө батырууну үйрөнүштү. Комментарий жазбасыңбы? Ошосунга сен эмне Москвадасыңбы? Капчы болуп барат элем деп калышыңбы? Кош келипсиз. Москва жергесине. Сиздин ырларыңызды сүйүп окуйбуз, чыдамсыз окуя күттүк. Жааган кар жана биз. Өзүбүз да окуя албай жатышыбыз. Жааган кар экөөбүзгө дары болуп, жага алмай аппак кардай ташып толуп. Жолчу жолдорубуз артка таштап, жандап биз бара жаттык карды тууруп. Жаркырап жүзүм сага жаткан менен, жан бар го мендей сүйгөн сени кооруп. Жүзүбүз аппак карга тумчук таңсып, жүрөктөр бат-бат соғот сырып кансып. Жакшынам ойго чөкпө деген сизиң, жалооруп көздөрүңдөн жаш тамгансып. Жалгыздай дүйнө бизге бара жаттык, жарк деген сүйүшүп биз тапкансып. Жабыркап коштошоорду өнүң жаман, жүрөөрүм айтып жаттың эсен аман. Жалынып жалбарыңды кадимки дайым кудай, жолго кайтабадым мага жаккан. Жүрөгүм таштайын алып калчы, жүрөгүм берчи мага. Мага акка, жүрөгүм бар. Бурулкан Каракулов эжекебизди ушунчалык кандай десем, сагынуу менен, чыдамсыздык менен күттүк. Мастер-класс алалы деп. Эжекенин ырлары ушунчалык жогорку деңгээлде лично мага жагат. Мен көпчүлүктөн деле угам. Жакпаган адам жок болсо деле керек эжекебиздин ырын. Ошо, непте убакыт таап келдим. Шартым жок болсо да жумушумду таштап коюп. Жакшы, аябай жакшы сабак алдык. Уже стоп токтотуп айтат го. Кайсы жерде айып бар. Последнее время ошо Бурулкан эжемдин немеси мен Facebook ыр чыгара албаймын. Өзүмчө заметкага жазып алып, кайра окуп оңдоймун, кайра окуп оңдоймун ошо.
Жакшы эчекебиздин келген аябай мага таасир этти, жакшы. Мен болсо Бурхан эжени таанып калдым. Ана сиздердин өзүңүздөрдү угуп, Европа класстарында ана 3-жылы аралаштым. Менин атым Гүлбарчын, баарыңыздар менен таанышканыма кубанычтамын. Өлүмдү ырыммын деген ырды окуп арманың ай боздо Лейла түшүндүрдү. Арыгылыгын аруу сүйүүң үчүндүр. Сезип туйбас жардым элдик жүрөктөн. Сүйүү болмас сендик жүрөк бүтүндүр. Сенин сүйүүң аруу жолго шамчырап, өчпөсө дейм, өтсө дагы канчыбап. Сагандай мага мындай сезилет. Сүйбөгөндөн сүйүп алуу жакшыраак. Сендик ойлор тазасына ынанам. Сезимиңден жалгыз гана ыр алам. Жетпей калган сүйүүң болуп бакталып, мен да сага жакшыры болуп бере алам. Түгөй болуп түркүгүң болбосом да, түбөлүктүү ырың болуп бере алам. Алайдасак болмок экен дегендер. Ана сен жана укашты унутпа. Чыкеттиң го? Мынакей. На. Канча болду? На. Болду. Ушуну баштасың. Ушунан чыкпайсыңар. Аягына чейин чыкпайсыңар. Анан тентирип эле адашып кетип калып, кайра кирип атпайсыңар, обороттон чыгып кетипчи. Жолуктук бүгүн дагы көпчүлүктө сагыныч курсалыктар ашыктырды. Карашып аралыктан көз жүгүртү, характер мугайымга батып турду. Сиз төрдө, а мен оңдо, эки жакта сыр катып телмиребиз, тиктешебиз. Топурак баар үйүнө кетип жатса, бул элдин арасынан жүздешебиз. Табышып колдор сагармак, сыр бербей эл көзүнө саламдаштык. Жарыбыз көрсө балким ызаланмак, анткени сүйөнүшө катарбасын. Өөдөндөгү көйдөндөрдү көрүшпөй, кантмегелей кетүү керек коштошуп. Алайдасак болмок экен көрүшпөй, алдык бузун жан дүйнөнү боздотуп. Узадык уламатты карай кала, уңулда бичтен ыйнап бара жаттым. Тосуп алды мен кетчү аялдама, күнүмдүк турмушума аралаштым. Assalomu alaykum. Tug'anlar, kanalingizlar qabul bo'lsin. Burqanchi, xush kelibsiz Moskvaga. Prezident o'rnida bo'lamiz. Sizlar ketyapsiz. Ablo. Jilmayib qarab turganim, jilitat ko'ngil nurlarim, kusadar qildim yurakni, qaltirab chiqdi mullarim. Gülgöndö çıkkan uyacağım, göptörün aşık kılganday, göz tiybesin hiç kaçan, kıynalbay yaşa, kıynalbay. Kul burugan sulu yüzüngö, kupuyakanday sırın var, baktulu bolgun ömürdö, tiybesin ziyan, saksıday. Turmuşta neler bulup kütülbөгөн, men murda köp nerseni düşünbөгөм, көтөрүп келе жаткан турбайымбы, көптөгөн түйшүктөрдү күчүм менен. Тарбия берип мага турмуш өзү, такшалтып ысык суука бышыргандай. Мен азыр сезип жатам кусалыкты, ботинкеме бутун батпай кысылгандай. Сагынуу, күтүү, эңсө курчап алып, киргизбей мени кысып бараткандай. Бук болуп жатам үйдө шыпты карап, руухумду чыгарууга жарак таппай. Бук болуп жатам үйдө шыпты карап, руухумду чыгарууга жарак таппай. Hoş geldiniz önceden. Yabancılarınızla önceden hoş geldiniz. Erişte
de al. Kızdı süzdüm, can dünyası taptaza, kız emes al, özgölerden başkaça. Aşıktığım, sezimlerim alkaydan, andap bilmek, ağa biri aytmasa. Özgöçe can, başkalardan bölünüp, örüm çaçı, kaş kirpigi tөгülüp, tartıp durar yüzünde kuyaça, top kızlardın arasından görünüp. Uzun boyu, çırayına jaraşıp, ubayımda düşüp var karasıp, büyüpölüp durup, artta kalbay katardan, büyüp jirön, kütüp jirön talaşıp. Ayılelem, hamır kılı iyilese, adam cılbay, karşı olbay birese, derişte al, sululuğu derde çok, erilerden artığıra mingese. Usul жылы апакемді қуантып, үйімізді кіргізейін біресе. Барыңыздар бүгінгі орынға тұрмайықтар. Ежелі келішіменен дағы барысында чоң сабақ болады. Шындығында мен аябай тепкілеп тепшілеп. Жаңа ежі айтты ғой өзі келіп, базар күнгі айтты. Шындығында аябай оңдауды ғой. Мен башында жаман көрдім. Ішкек бар өңір деген өшір ақтап деген білесің. Алдың оққа екінші деп ұшқанда, ошонда мен арданып. Ошонда азыр ошо кыздын баары эле алтын калем алыңыздар. 5 жылдын нерсени айттым. Азгары салып ошоңдуп, жолго салып койгон бар эле. Ошоңузга рахмат. Анда бир аракет кылып атабыз. Аракет кылышты. Мен иштебейсиз билесиз. Бул баягы жайлоодогу кезде жайлоого кыздардын аралык сырдашууга өзүң болуп атын эмне ичи берчи дедиң айлыгын көп билерин көрөлүчү тоозага сейил дедиң берчи дедиң ат жазып оң колума камчы берип күбө басып кандай салып берчи барат жай баратан турган өзү сөз топтай калбастай жүрөк сүрдөк береген сулуулукта табигат турган экен жайнап гүлдөп өтүмсүз мүнөзүңдү иштен кайрып баратам сөзүң сөзүң таага чыгып барып аттан түштүм эңкейип кызыл тазыл гүлдөн үздүң жалооруп жалдыраган мага карап жакындап кел дегендей көзүң сүздүң тоомайсып басып барып колдон алып ар жагын улай албай сени күттүм жел жеткен саамайлардын кетин сылап бүрбөт жан дүйнөмдү тыгылап белиңден бек кучактап өпкүлөдүм мындайда кандай жигит турат энтигип күлүп ийип төштөн түрдүк жоодурап карап калдым болбой жайдын термелгени жаныңа көпкө чейин турар элем эс танып керек ташың кирмегенде жалгызым уртуңа нар денем сен менсиз жашай албас ошол күндү эскерип мага уже бүгүн биздин Москвага Орозонун 25-күнү белгилүү акын Бурулган Каракулов эжебиз келип отурат. Бул Бурулган Каракулов эжебиз бир күн Москвада, эртең Америкага жол сапар алат. Ошо Москвадагы багытын карап, бүгүн эки адаби клуб биздин Москвадагы Москва кайрыктары жана Ару дүйнө адаби клубу биригип, эженин үстүнө чайга чакырып, ушу эженин деги эле сыйлап дасторкон жайып отурушубуз. Ошо кишиден биз бир кичине болсо дагы мастер-класс алуунун багытын көздөп уюшуп отурабыз. Көңүлдүү кеч болуп атат деп ишенем. Бизге ушундай адамдар керек. Кыргызстандан дагы ушундай белгилүү акындар келип, бизде мастер-класс өтүп турса, бизге бир чоң жетишкендик деп эсептейм. Ошо адаби чөйрөдө бул кара эжедей акындарды биз суусап турабыз. Жана пакет эстеймин, мен ачалдын ашкордугун жектеймин, арман батпай уулуга миличиндейм. Эстен Айылан кетет, дармағын çok ол қызға, сыздай берем, көден толып көр жашқа, айтсең арман, тағдыр ташқа ойын апам барда, уақыты келемін башқа. Он çok жашын, көзін ағыр тамшылап,
verenin can dilimizi cancılar. Yaratmadan sabır dileyen canları. Yüreğimizde satırsa kamçılar. Yaratkandan sabır dileyen canları. Yüreğimizde satırsa kamçılar. Niye kamçılar? Sağlıktan juda bildiğim. Sağlıktan juda bildiğim. Daha oturup kağıt yetişemeler. Bugün geçti. Sarsılan. Bayram bütün saat sindirimin böyle istegen bildiğin altın menen düşünseler oturur mekanizmin alsam değil alsırasam yaratılış göz aldığımda kışlak çeti kızgay kirpi girmeyen ödör sızgay öz yerimden soğusun içmey bir kaşık aylagança bürü kapsa жер кезip налай мезгил кыйналганда эстедик өз короонун өмүрүн жей албай арман кезде бей тамыштай сезилдик алыс жүрсөм жүргөндөй киндигим көкөңсүн ооруканын бирдигим өтөн элде чуксам да чыдаган Gidip gitmediyse okur. Bunlar tatlılar çeşmelerine okup koymalı. Teksen kabul bu. Sen de okul teksin de? Kabargan gülümden düzgün mas olup жазгы таңымда сиреңді düşkün жылылып құтчап көзіне махаббат тартап төріне жипанын жанды сергітсе жөлінің сен күзіңе қайқалып тұрсаң шамалға дал келіп суық құлсарға андыға сіренің ұқшыдан көлдегі сүзгөз
дербештер, ушул ыйыр Рамазан айында бардыгыңыздардын оразаңыздар кабыл болуп, тилеген тилегиңиздерге оюңуздарга көздөгөн максатыңыздарга жетип, ишиңиздер ийгиликтүү болуп, үй бүлө менен балалар менен ага тууган эл журт менен жакшы жак аман эсен болуп, Кыргызстандан бул жака кандай бүтүн келсе ошондой бүтүн ойдон кетип калалы. Жалпы журтка тынччылык берсин, оразаңыздар кабыл болсун, дайыма жакшылык жылоого турсун. Сонун үнүм бар белгилемеген кеселик бизге Москвадагы Кыргызстан борборунун өкүлдөрү келип Без микрофон. Без микрофондар чогулушуптар. Ай, урматтуу кыргыздар, урматтуу жерлештер, туугандар, урматтуу букара, сиздин келишиңизге арналат. Эми оразаңыздар кабыл болсун, бардык жакшылыктар жылоолоп жүрсүн, ийгиликтер жылоолоп жүрсүн. Именно сиздин келишиңизге, жана сизге биздин маданий борбордун атынан, биздин Москвада маданий борборунун жетекчиси Гүлшайыр Мырзабаева ноокат кызы деп коебуз. Ошо бул кыздын Атай Огонбаевдин жаштар кызы.
Сыйлыктануу менен айтабыз. Буркан жеге чоң рахмат сиздерге. Ушул жапайын келип катышып, ушуларга тартуулап кеткениңерге. Биз бүгүн эжеден кичине сабак алалы деп ошо адаби
поэзиядан кичине эме алып атканбызда сабак алдык. Эң жакшы. Намаз тиелик. Сиздердин ортоңуздар толсун. Сиздин сапарыңыз байсалдуу болсун. Сапарыңыз байсалдуу болсун. Кайдан келип кайда баратасыз? Москва кийип өтөйүн деп эле келдиңиз болчу. Америкага өтүп баратасызбы? Ошондой болмок. Фейсбуктан окуңуз. Байырылда айтканда Чыңгыз кайда Лондон Париж деген дейт. Бухарада, Бухарестте, анан жана башка жерде. Эмне болсо дагы сапарыңыз байсалдуу болсун. Барган жерде Кыргызды таанытып жүрө бериңиз. Ал эмес курчуй берсин. Ден соолукта болуңуз, аман болуңуз. Кыргыз элдин колдоосунда болуңуз. Рахмат. Жанагы айтылган тилектердин баары, баталардын баары кабыл болсун. Баарыңыздардын жотуңуздар шыгыр болсун. Жакшылап сабак алып баргыла майрына. Жакшылап сабак берип кет. Рахмат. Биз мен азыр бул Москвага атайын келген жокмун да. Азыр өтүп баратам Америкагачы. Анан балдар айтты, биздикине калыңыз, кечинде жолугуш уюштуруп берели. Анан кичине сабак өтүп кеттиңиз, ырларыбызды угуңуз, кеңеш бериңиз дешти. Мен андайда тим эле учуп жетем да. Макул да, мен тосуп келип балдар. Азыр отуруп атабыз, рахмат. Жакшы адамдар көп өзү. Мен булардын ырларын Фейсбуктан таанышмын. Анан Бишкекке барганда катташып жүрөбүз, келип турушат. Көбү менен бардыгын жакшы тааныйм. Бирөкөнү эле чала таанып алсам, бардыгын өңүнөн көргөм балдардын. Анан ырларына да кеңеш берип жүрөм. Каталарын айтып жүрөм. Бул убакка чейин деле анча-мынча кеңешимди аяган эмесмин. Азыр болсо бет келишип, беттешип отуруп, каталарын айтып, кемчиликтерин көзгө сайгандай кылып көрсөтүп, тиги кандай ырдын жүрүшү, стили, техникасы, уйкаштыгы, эми көп да ыр деген бул өзүнчө бир деңиз да түгөнбөйт. Ошолор жөнүндө айтып, азыр көп жаңылыктарды киргиздик. Анан дагы мындай кичине шашылыш болуп калды да. Эгерде мен бир жума өзү оюм бар да, бир жума 10 күн жүрүп кетем дегенчи. Анан ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип эле болбой атпайбы? Бир күнү келгенде мен дагы жакындан силерди окутуп, айтып, деп кетем. Бирок бул кичине кемчилик. Өрдүк жокто чулдукпуй деген жаман сөз бар го. Ар ким каалагандай болуп кетип атат да, анан бирөө баш болуп окутуп, ошол жолго салса жакшы болмок. Илгери мен бул жакта жашап жүргөндө 2008-2009, 2010 башында кеттик. Ошондо биринчи жолу Кыргызстандын, кечиресиздер, Россиянын тарыхында биринчи жолу жана Москва кайрыктарын ачып кеткем. Ошондо ар бир үйдү кыдырып жүрүп чогултуп, ошолордун катышуучуларды, мүчөлөрдүн баарын чогулуш өткөзүп, Бактыгүл Сейитбекова табаштап кеткем. Бактыгүл Сейитбекова ошол эле бойдон бүтүн бойдон багытка өткөздүк дейт. Багыт келген жок, таанышайлы десемчи, балким укпагандыр. Мен деле ага жакшы кеңештеримди бермекмин. Ал өзү акында эмес деп угуп жүрөм. Мен ал жөнүндө тааныштыгым да жок. Эгер багыт ыр жазса, ыр дүйнөсүнө түшүнүгү болсо, силерди тарбиялайт эле, айтат эле, дейт эле, окутат эле, чокутат эле. Ал эми өзү журналист болбогондон же акын болбогондон бир 10 күнгө бир акынды сүйлөшүп, 10 күн сабак өтүп кеткизип, жолун төлөсө деле Кыргызстандан келип жана сабакты өтө алгандар өтүп кетет. Мисалы үчүн жаштар көп, азыр мүчө болуп жүргөн, төбөсү көрүнүп калган, башы көрүнүп калган жигиттерибиз бар. Алар сөз келмек, баш тартмак эмес. Ошол гана кемчиликти көрө алдым болгонучу. Кичине китеп окуу жагынан аксап калган, ыр жазуу жагынан кичине аксап жүргөндөр ошого менен эле байланыштуу. Кыйын жазгандар да бар экен. Азыр өзүм уктум, мактадым, көбүн айттым, дедим. Мурунтан бери мен кеңеш берип жүргөн балдардын арасында мындай үмүт
кылган Кыргызстандын жүзү боло турган балдар бар да.